Share Channel kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Бүгүн аз комментарийде жаман сөздөр айтпагы. Аз өлө таанытып салдым шилени. Негизи жөн эле жакшы нерсе деле киргизип көр, аз Инстаграмга сени жеп коюшат, жөн эле туруп эле мындай эле кишини кыжалат кылган суроолордун бири ошол да, мындайчы. Бирок мага мурут сакал деле өспөйт. Өткөн ишке өкүнбө, өлгөн итке өкүрбө дегенчи. Эң мык шоу эмнеге чыкпай калды? Салам достор, бул эң мыкы шоу эмес, бул Кофе Тайм программасы. Биз бүгүн бир студиясында коноктобуз. Эң мыкы шоу программасынын алып баруучусу, тамашоочу, күлкү жаратуучу, айтор бул жигит алып баруучу десем да болот. Анан өзү айтат, мен журналист эмесмин, бирок чоң гана маектешүүчү адаммын деп. Ансыңарындай Мыктыбек Мукаев бүгүн биз Мыктыбек Мукаевдин студиясында коноктобуз. Ассаламу алейкум. Мыктыбек Мукаевдин деп элдин баары ойлоп калчу, Мыктыбектин студиясы бар экен деп. Эми биздин мен иштеген студияда конокко келип калдылар. Эшиктен кармап эле кыйнап эле алып кирдим, баскыла. Менден де интервью алып калып, 2 айдан бери карантинде жатып берип biraz жапайы болуп бартам деп. Урматтуу мекендештер, врач-стоматолог доктор Тилек стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу жана башка бардык кызматтар. Эң негизгиси жума күндөрү тиш жуулуу бекер. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А. Метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 862 57 94. Эмне карантинде кандай жумуштар жасадыңыз? Эми аябай эле кыйраткан айылдын жумушун кылган жокмун эми. Жазгы жумуштар эле жанагындай. Огород тазаламай, жер казмай, анча-мынча картошка отургузмай, баксакты кыйып, бутап, жыйнамай ошолор эле. Айыл иштердин баарын билет турбайсызбы? Сугатка арык каздык деп эле мактанып эле. Жакшы, эми өзүңүздүн оозуңуздан угуп алчы, Мыктыбек Мукаев деген ким? Мыктыбек Мукаев негизи күлкү жаратуучусу, ошондой болуш керек, көбүнчө чыгармачыл адам. Мен өзүм ошондой элестетем да. Күлкү жаратуучу, тамашоодо ойнодук, КВН ойнодук, стендап, ТНТ, комеди батлдарга бардык. Мындайча айтканда ошо күлкүнүн ар кайсы форматында өзүмдү сынап көрүп келатам ошол эле. Анан эми айта берсе ар кайсы чыга берип болуш керек. Мен азыр айтпадым, биздин көрсөтүүмдө эркин форматта депчи. Анан өзүңүз айтып атасыз да. Күн аябай ыссы экен бул жактачы. Ой, кофе деп кыйнап атпай, кофе иштепчи. Өзүм сушняйм алып келип алгам. Эми күлкү жаратуучу деп калдыңыз. Бизде анекдот айтасызбы, эмне аласыз, бир күлдүрүп көрбөйсүзбү, сиздин бир талантыңызды көрөлү? Ошол жаман эң эле мындай кишини кыжалат кылган суроолордун бири ошол да, мындайчы. Күлкү жана айтып коет го, мындай күлкүлүү немени көрүп калсаң, кудулду көрүп калсаң күлдүрүп ийбейсиңби дейт, анан ырчыны көрүп калсаң ырдап ийбейсиңби деп эле ошондойчу. Ошол сыяктуу эле да, анан сен деле барып алып бир аялды көрүп алып, сен аялсың да төрөп ийбейсиңби дебейсиң да, ошол сыяктуу эле болуп анан. Бул деген күлкү деле өзүнүн убагы келет, күлдүрүш үчүн атайын бир моментти күтөсүң, мынтип кетсе акырын чукуп айтып коеюн деп. Ошол моментке жараша болот, ситуацияга жараша болот, анан туруп эле күлдүрүү ишем кыйын. Азырынча биз жаңыдан эле баштап аткан күлкү жаратуучулардан болушубуз керек, Кудай буюрса. Анан кийин биз чоң күлкү жаратуучу болгондо ошондо жана мындай кыйшайып койсок эле элдер күлө баштайт болуш керек. Ага чейин азыр көп бар дагы. Анда азыр айтып калдыңызбы, ушул кайсыл жерде күлдүрүп жиберсем деп, мындай бир момент деп калдыңыз, учуру келгенде депчи. Анда биздин ушул маектешип бүткөнгө чейинки убакытка аралыгында күлдүрүп кетсеңиз болот, Анан ушул жерде айтып коюңуз, мен ушуну атайын күтүп отургам депчи. Жана могу жерде күлбөй коёдур, ошо неме тамаша болчу деп. Ошол болчу деп. Ал эми күлкү жаратуучу менен кудулдун эмне айырмасы бар? Эми болгону эле бул заманга жараша чыккан сөздөр болуш керек. Мисалы, кудул деп эми биз улуу байкелерибиз, Күмөндөр Абылов, Абдылда Иманкулов, ошо байкелерди, тынар байкелерди мындай кудул десе болот да, эми алар кудул эми. Мисалы, алар туруп алып кечке бир 20 мүнөт элге бир чоң монологдорун айтып беришет, элдер аларды ошондой бир
персонаж болуп калышкан алар элдер үчүнчү, алар ошентип сүйлөшөт, алар сүйлөгөнү элдерге уже күлкүлүү боло баштайт. Мына ошолор кудул болуп калган. Күлкү жаратуучу деген эми биз ал башка заманда чоңойгонбуз. Алар Союз убагында чоңойгон адамдар, биз эгемендүү Кыргызстанда төрөлүп, анан мисалы памперс кийип чоңойгондордон болуп калат болуш керек. Памперс кийип чоңойгондор. Бирок алар памперс жок чоңойгондор. Алар жалаяк кийип чоңойгондор болуш керек да. Жалаяк түтүк дегенде бешке барыбыз эле бөлөндүк, бирок памперс кийген эмес болуш керек. Ошон үчүн алар кудул. Биз азыр өлө тантып салдым ушуну. Кетет да. Памперс кийгендер неме экен? Күлкү жаратыш экен, тигилер кудулдар экен депчи. Макул, эми мындан бир аз алыстайлы, ато сөздөр зая көбөйүп кетти. Эң мыкты шоу эмнеге чыкпай калды? Эң мыкты шоу былтыр акыркысы августта чыкты го дейм. Чыкпай калган себеби мен деле азыркыга чейин өзүм деле толук жообун айта албайм, анткени биз 3-чү сезонду тартып бүттүк. Сонун сезон болду. Көптөгөн жакшы комментарийлерди, жакшы каалоо тилектерди уктук. Ушундай сон болду. Улан төргүлө деген, бирок чыгармачылык бир гана жөн гана сенин каалооңон гана турбайт. Ал деген ошону тарткан адамдардын акысын бериш керек. Өзүң дагы бир аз курсаң той кылып турбасаң, курсаң ток болбосо чыгармачылыкта болбой калат дегенде, ошо бир аз финансылык маселелерге байланыштуу болуп калды го дейм. Спонсорлор жок болуп калды го дейм. Ошого байланыштуу чыкпай калды. Спонсорлор жок, демөөрчүлөр жок, токтоп калды, бул. Эми кийинки суроо, 10 жылдан кийин Мыктыбек Мукаев өзүңүздү кандай эстетесиз? 10 жылдан кийин. 10 жылдан кийин айтыш кыйын, анткени азыр мен 26-дамын. Анан мисалы мен мектепте окуп жүргөндө 26 жаштагылар бул киши көрүнчү да. Мага азыр ошол кишилер дагы эле мисалы чоң киши депчи 20 жаштаса, бул байке турбайбы дегендей болчу да. Азыр 26-да болуп турам, анан бирок өзүмдү дагы эле бала сезем да. Жаш, бетим дагы эле жаш, анан көп ойлойт, кече эле окунуп бүткөн болуш керек деген сыяктуу. Анан 10 жылдан кийин буюрса ата статусундагы көрөм өзүмдү, мисалы үйлөнүп, жайланып дегендей, балалуу болуп, анан кайсы жакта болом, чыгармачылык тармакта боломбу же башка тармакта боломбу иш кылып аман болсок болгон көрө жатабыз да. Эми акыркы окуялардан кийин айтыш да кыйын болуп калады. Эч ким ойлогон эмес, 2 ай үйдө жатып калабыз депчи. Эмне болуп кетет ким билет. Аманчылык болсо буюрса ошо өзүмдү ата статусунда көрүп, үйлөнүп, жайлансам деген ниеттер бар. Кандай эң мыкты ата шоу болуп калат да? Же эң мыкты байке шоу болобу? Эң мыкты мурут шоу деп бираз мурут өсүп калган кез болот болуш керек. Бирок мага мурут сакал деле өспөйт. Ал бир када Нурсултан мырзага. Нурсултан мырзага айтып коет го, жана алдар көсө бар го, ошондой элебиз да биз. Бизге сакал да өспөйт, мурут да өспөйт, көсө бойдон өтө беребиз да. Эми азыр бардык эле баягы Скорпион боюнча айтат да. Ошол мен мисалы сиз ошол видео тарап кеткенден кийинки, ошондон кийинки эми бир аз сизде деле бир өзүңүз айткандай бир депрессия болуп же стресске түшкөн учур болсо керек. Ошондон кантип чыктыңыз? Ошол учурду кантип жеңдиңиз? Эми мен мындай ойлойм да. Кудай Таалабыз бизге өзүбүз ар бир жаранды, Кудай Таала ар бир адамга өзү канчалык көтөрө алганга жараша сыноо берет болуш керек. Мен муну бир сыноо катары эле кабыл алдым. Андан ары жакшы сөз бар, өткөн ишке өкүнбө, өлгөн итке өкүрбө дегенчи, Ванчопа киносунан. Ошол сыяктуу эле мындай болду, эми андан ары жашаш керек болду, анын эмеси. Жок, ошондон кантип чыктыңыз? Ошол учурда сиздин эмоцияларыңыз. Ошол учурдагы эмоцияларыңыз. Эми эмоция кандай? Эмоция деле болбойт. Себеби ал видеоңуз бизге чейин келди да. Бизге чейин мисалы толтурасы жиберип телевизордон чыгарып койсоңар деппи? Жок, андай эмес. Тети кино анча эмес экен, ошону коюп коелош деп. Эми ал кезде ойлор деле болбойт, мындай көбүнчө өзүң менен өзүң сүйлөшүп каласың, ошол эле болгону, өзүңдү анализдеп, эмнеге минтим болду экен, эмнеге тигинтим болду экен депчи. Эми бир кандайдыр орусча знак деп коет го, белги берет да, мындайча айткандачы.
Göтүңдү кыс дегенде элечи, мындан ары göтүңдү кыс деген сыяктуу эле ошондой эле болду го дейм. Эми элдин оюн угуп, анан ар бир айткан сөзгө көңүл бура берсең, анда жашай албай каласың бул жашоодо негизичи. Негизи жөн эле жакшы нерсе деле киргизип көр, азыр Инстаграмга сени жеп коюшат, жөн эле туруп эле мындай эле болбогон жерден бөйрөктөн шыйрак чыгарган азыр көбүнүн мындай ниети туура эмеспи, билбейм. Жөн эле сүрөт менен деле жеп коет дебейсизби? Жакшы сөз айткандан көбү мындай сараңыраак болушабы, ошо жакшы ниет калтырып койгонго, же жөн эле өтүп кеткенден дагы билбейм. Көнүп алганда жашоого тарынгандар көп да. Аябай жиниңиз келгендеги сөз? Аябай жин келгендеги сөз. Мен негизи эле мындай аябай көп деле жиндене бербейм, мындай. Мени өзүм ушундай немемин, спокойныймын. Мен жинимди келтириш аябай эле кыйыныраак да бир аз. Мен жинденгенимди көп деле адамдар көргөн эмес болуш керек, ошо жанымда жүргөндөр делечи, жакын адамдардын деле. Жинденсе мындай кыйкырып алат болушум керек. Өзүм ичимде эле алып жүргөн жайым бар да ошо. Бирөө жиним келгенде кыйкыра албай калсам, анан кетип барат ичимен, монтип айтып салсам болмок, монтип беткеле айтып салсам болмок деп ошондой ойлор кете берет да. Негизи баарында эле ошондой го, жолдон кетип барат, урушасың го. Бирөө менен урушуп анан айта албай калган сөздөрдү ичиңен кечке кайра элестетип алып. Анан баягы мык шоудо өзүңүздөн чоң эле ырчылар келсе, адактуу инсандар келсе, сен деп кайрыласыз да, эмнеге? Мен бир топ эле жаш, чоң, мисалы Нурмат мырзаңыз, Нурмат Садыров, Анткени мен сиз деген, мен сиз деп көп эле адамды сыйлайм, анткени мен өзүм тарбиям ошондой болчу, мурун шаарга келгенде. Бир жаш улуу болсо дагы аба байке деп турчумун, анан бияка келгенде мен көбүнчө тегерек башындагы курбуларым көбү мындай 2-3 жаш, 4-5 жаш улуулар менен эле мындай досторум болчу да көбүчө. Анан алар менен орусча алышыраак болгондуктан көбү менен сен деп эле сүйлөшүп көнүп калгам. Ошондой болуп калды да бир аз. Мен башында бир аз менталитет өзгөрүп кетти. Алар менен сен деп сүйлөшкөнүм себеби, анан сиз анан мындай дегенде, ал интервьюда эле сен деген болбосо, ал адамды сен десем, сен дегенди сиз дегенде эле айтчумун негизичи. Анан көбү менен өзлөрүнөн сурашым. Кандай ыңгайлуу деп. Сиз деп айтсам туура болобу же сен деп айтсам туура болобу десем, өзү айтчу, лучше сен эле дей берчи, аны аябай эле картып салбай деп мындай көбү ошентип айткан учурлар болгондо, ошондой кездерде мен сен деп эле сүйлөшүп, мындай эле жакын сүйлөшкөндөр менен ошо сен деп эле айтчумун. Анда мен сен деп карасам болот экен да. Сен дей бер. Жакшы. Анда мындай кылалы. Келиңиз мыкы. Келиңиз эмес. Келин мыкы. Ошо айтып атпаймынбы, мына сиз дегенде сен сөздөрүң баары мындай аябай эле мындай жумшак, башкача боло баштайт да. Сиз айтсаңыз, анан кантесиз деп мындай. Бирок сылыктык бул аябай жакшы нерсе, анан көбүңөр аз комментарийде жаман сөздөр айтпагыла. Болгону сен десең, бир аз жакыныраак болуп каласың да адамгачы. Сиз дегенде мындай атаңа сиз десең. Кой бир аз чектеп турайын өзүңдү карманасың да. Сен дегенде бир аз өзүңдү бошураак сезип, сен братан айтсаң мындай тигиндей депчи, мындай шуулдап кетесиң да бир аз. Мындай алалы анда, ушул бир студиядагы актерлорбу же актрисаларбы кимиси менен көбүрөөк жакынсыз? Баары менен жакын экениңди мен көрө албай атам, урматтуу көрүүчүлөр. Билем, бирок арасында бар да бирөөсү аябай жакыны. Ким ошол? Жакындары бар, бирок кээ бирөө мисалы кыргызчадан жакшы сүйлөй албай калышы мүмкүн. Эмнеге керек эле? Телефон алалы. Телефон алып. Мыкынын айфону бар экен, аны айтып коелу. Азыр ушул телефондон ошол сен жакын көргөндө бирөөнү алабыз. Телефон чаласын дагы. Бир канча дейле? 30 000 сом акча керек болот атат. Бир айга. Мен кайра берем деп туруп айтыш керек. Карантинден кийин азыр көп эле кыйналып атканда 30 000 сом эч кимде деле жок болуш керек азыр. 20 000 сурайлы анда. Азыр любойуна чалсам, азыр жок деп жооп берет. Мелдешесиңби? Сен деле бар деген эмес алар дебесиң. Бирөөнү чалып көрөлү, макул. 20 000 сурайлы. Же макул $200. $200. $200 20 күнгө берип тур, мен 20 күндөн кайра берем. Же эмнеден берем деп айтайын.
Алар билет да кайсы проектлерде иштеп атканымды, эмне кылып атканымды, кайдан бересиң деп Жаңы проект баштап атам дейсиз. Эмне бар, өзүң билип айтып эле кыска салып ишениш керек. Мындай биз азыр эфирде отурганыбызды билбеш керек да. Кимге чалабыз? Кимге чалсак? Кимге чалып, не деп сурап ийсек? Актанбайке чалсакпы? Актан мырза чалабы Рыскелди? Жок, албай коюшу мүмкүн азыр. Албаса башкасын чала беребиз. Ал уктап атат болуш керек, ал теле болбоду, кечки деп койгучу. Ал эми мык ойлонгонго чейин биздин YouTube каналга сиздер подписация коюп туруңуздар. Подписация баскычын басып, коңгуроону басып, ушул көрсөтүүгө лайк коюп коюңуздар. Болду, Актанбайке чалып көрөлү. Ооба. Балким бүгүн эрте ойгонуп калгандыр, урматтуу көрүүчүлөр. Актан Рыскелдиев, Эрке Сары көрсөтүүнү алып. Кеч эле келгем, кезип элекмин бул. Азыр айт. Сөгүнүп ийип жүргөн. Алло, ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Жакшы. Не кылып атасыздар? Конок болмок ошого даярдап чыгып атып жүрдүм. Конокко? Ооба, нең бир. Эмне конок? Кандайсың, эмне конок? Кадим дейди конок? Карантин бүтө элек жатып эле сразу конокко кеттиңерби? Карантинде деле коноктосуз. Улуктун үйүнөн чыккыр көргөнүм бир. Немече шаарга келбедим беле? Кой салды. Бул койду же өчүп калды? Конокко даярданып турат, кой салбады. Албай атасың. Алло, эмне өчүп калды Актанбайке? Сен өчүрбөдүң мен бир. Ой, өчүргөн жокмун, өзү өчүп калды го? Желание жок го дейт. Немече Актанбайке? Офиске келгем. Кече келгем да, тиги квартира келсем, квартира затоп болуп кеттир да не. О, энең бир. Ошону бүгүн бүтүрүш керек болду, срочно бир $200 таап ошонун ремонтторун кылыш керек болду. Жок, кечирип кой, жок, мен аз эмес слушан. Силерде азырынча жок да, ошо ойлоп аткам баарында карантинден кийин эч кимде акча жокко депчи. Эмне затоп болуп кетти, энең бир? Кетип атканда баарын өчүп кеткен вроде. Жарылып кеткен го дейм, жана туалет жагы. Ой, Хотя бы по чуть-чуть да жок беле, ар кимден алып ошону жасатып салсам деп аткам да. Эми андай да жок да. Ошо. Жан болот. Ладно, меле. Актанбайке. Актанбайке. Тамашалап атам. Бияқта интервью берип аткам, анан Актанбайке чалып ушундай деп задание берген да. Ой, интервьюга да окшоп кетпи. Интервьюга да окшоп кетпейт. Ошондой болуп калды. Сен ушинтип мени ишенген жанымды ушинтип элдин баарына алдап энең дайым деп жүрө берем. Эми эң эле ишенген силер деп чалдым да. Анда бар акча берейинби? Бере аласыз да, Актанбайке? Бере алганда мурда менде деген акча жок. Акча бар, бирок эми орду бар да, мен аны берип коюп анан эки балам эмне кылайын? Жо, немеге монтажга кошуп койсун да, ошонтип айтып койсоңор. Хорошо, смело деп коелады. Ой. Все, ладно, мейли Актанбайке. Кечинде бошойсуңар да? Кечинде саат 9-10 жолугалы. Давайте. Сага бир энергетика алып берип, башын жазып коюн. Давайте. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Биз эми эркин форматта баарлашабыз, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан катуу сында урушуп жибербеңиздер. Мыктыбек Мукаевга ыраазычылык билдиребиз. Бүтүндөй ушу студияга алып кирип бизди саякат жасатып, анан ушул жерге алып келип маек куруп берип атат. Бүгүн биз Мыктыбек Мукаевдин кийинки интервью чалып атат. Үйүндө коноктобуз. Эркин микрофон берели. Силерге рахмат. Эми
ийгилик каалайм. Эң негизгиси буюрса көптөгөн кызыктуу форматтарды өзүңөргө ача бергиле, эч качан изденүүнү токтотпогула, бир гана ошону каалайм. Ошо анан бүттү бардык 7 каналдын жана ошондой эле силердин YouTube каналдагы көрүүчүлөргө буюрса карантин аяктады, эми ушу менен баары жакшы болуп кетсин, ден соолук каалайм, иштериңерге ийгилик, буюрса кимде ким алыс жерде жүргөн болсо бир аз чыдап тургула, буюрса бул күндөр дагы өтөт, жакындарыңарды көрөсүңөр, жакшы күндөр алдыда. Ар бир баткан күндүн чыккан күнү бар. Жаңы сөз деп коеюн. Ошо, баарыңарга ийгилик, рахмат. Мен ойлойм, бир аз да болсо, 5 мүнөттө болсо силердин көңүлүңөрдү көтөрдүк дегендей. Чоң рахмат, кичипейилдигиңиз үчүн рахмат, анан жасаган мамилеңиз үчүн рахмат. Мен сиз деп көнүп калыптырмын сизге. Сен көрсөтүп бүткөнгө чейин сен деп көнө албай койдум. Урматтуу достор, силер менен Яшар Казтурдукулов, биздин YouTube каналга жазылганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.